Быйылкы жыл өзү абдан өзгөчөлүктүү жыл болуп турат. Быйыл Кыргыз Автоном Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алдында турабыз. Бул бир өзүнчө белгилүү дата. Ушул жылдын астында туруп, биз артыбызга бир кылчайып, элибиз кандай жолдорду басып өттү, эмне деген түйшүктөрдү башынан өткөрдү, ушул бүгүнкү күнгө келгенге чейин артыбызда кандай жол созулуп калды. Мына ушунун баарын бир кайрабаштан аңдап, таанып, алдыга жол чалып алышыбыз ылазым да. Анан эми кыргыз тарыхынын жөнүндө сөз башташ керек болуп турат. Ушу 100 жылдыктын алдында себеп дегенде жалпы эле тарых таануу илиминде абдан көп актай барактар бар. Артыкча мына көчмөн элдердин тарыхына келгенде, анын ичинде тарыхта ысымы эң эрте учурайт деген кыргыздардын тарыхына келгенде али алешем чийки көп нерсе бар. Арийне академиялык илим абдан бир бийик жетишкендиктерге жетишти. Анын жетишкендиктерин эч ким танбайт. Бирок бир өксүк бизде. Ошол көчмөн элдердин тарыхын изилдегенде, бул тарыхты дайым эле ушул отурукташкан элдердин тарыхын изилдеген методология менен чечип аныктоого болбойт. Көп нерсе көмүскөдө калып кетет. Отурукташкан элдердин, маселен, Афанасьев маданияты, Андронов маданияты деп, башка Таштык маданияты деп биздин тарыхыбызды изилдегенде ушул маданий корлор башкы көңүлгө алынат деле, анан курулган куралы мындай экен, мындай маданияты болуптур деп салыштырмалуу анан жалпы жыйынтыктар чыгарылат да. Эми буга көчмөн тарыхы буга баш ийбейт экен. Көчмөн тарыхын изилдегенде эми бизде негизи эки булакты биз жанаша пайдаланышыбыз керек да. Биринчиси албетте академиялык илимдин жетишкендиктери, жазуулар, кат. Экинчиси көчмөн элдердин ооз-эки санжырасы, ооз-эки баяны. Ушул эки булакты жарыша, жанаша колдонуп изилдегенде, анан биз жанагы отурукташкан элдердин методологиясы менен чыга албай турган, чыгууга мүмкүн эмес жагдайларды өзүбүздүн ошол ооз-эки тарыхтан, санжырадан табабыз да. Мына Кыргыз мамлекетине 2200 жыл болду деп айтабыз. Муну кандай буга келдик дегенде, баягы байыркы дүйнөнүн аша чыгааны, Моде Шаңыянын баягы өзүнүн тегерегиндеги элдердин баарын баш ийдирип, көчмөндөрдүн чоң империясын курганы белгилүү да, Маодун. Ошо Маодундун күнбатышка жүргөн жортулунда ал баландай элдерди чапты, төлөндө элдерди өзүнө кошуп алды деп көп маалыматтар бар. Ошонун ичинде Гегун, Гянгүн деп аталат. Анан ушуну алып, маселен, чоң тарыхчы Бартольд бул Гегун, Гянгүн деген Кем дарыясы менен Оркун дарыясынын ортосундагы жашаган эл, көчмөндөр. Бул Гянгүн, Гегун деген кыргыз деген аттын кытайча транскрипцияланып жазылышы болушу мүмкүн деп, ошону өзү аныктап, ошого бекип, анан кыргыздардын тарыхын жазып берип атат да. Ошондон баштап бул Гегун, Гянгүн деген кыргыздын Кытай жылнамаларына түшкөн бирден бир аталышы деп бул бекип кетти. Эми мен азыр ушундан баштап алгым келип атат да сөздү. Бул Гегун деген эмне дагы кай эл жатат, Гянгүн деген өзүндө кандай эл жатат. Мына могу жерде байыркы Кытай жазуусунда бул Гянгүн деген мына мындай иероглифтенет. Мына Гянгүндүн иероглифтениши эки иероглифтен берилет. Гянгүн. Гян дегени орусча маанилери твёрдый, прочный, бизче катуу, эски формасы каттык, катуу. Экинчи гүн дегенде старший брат, потом, впоследствии деген маанилер менен берет. Ага, анан деп. Эми ушул сөздөрдүн мына гяндын биздин түркү тилиндеги, кыргыз тилиндеги угуму менен гүндүн угумун экөөнү кошсок, биз каттык, ага, анан деген сөздү алабыз да, катаган деген сөз чыгат мына. О жердеги Гянгүн дегенибиз кыргыз деп жүргөнүбүздүн ичинен катаган деген аталыш чыгып атат. Кыргыздын байыркы уруусу. Экинчи, ошондой эле жана Гегун.
G gün деген gelsek, bul da momda iki hierogliftenet. G jana gün. G'nin manisi kayrele po, tu storoну, через, расстояние, дистанция деген маанилерди берет да. Башта айтканда ары, арыжак, арадан деген маанилер менен кетет. Gün болсо аргын, урук, ага, анан деген маанилер менен кетет. Экөөнүн уңгу мүчөлөрүн, уңгу уларын кошуп туруп окусак, арык, ара, ага, аргын деп, аргын деген аталыш ичинен чыгат. Башкача айтканда биз кыргыз деп мына гегүн, гангүн деп бул кыргыз деген сөздүн кытайча транскрипцияланыш деп жүргөн аталыштын ичинде биринде аргын деген, экинчисинде катаган деген кыргыздын байыркы атактуу белгилүү уруулары жатканын көрүүгө болот да. Эми ушул эле жерден биротоло бир нерсени айта кетейин. Бул мисалы бүгүн ажо деп көп айтчу болбодук. Илгери кыргыздар өзүнүн эл бийлөөчүсүн ажо деп айтчу экен деп. Бүгүн дагы ушул президентти ажо деп айтып, ажо деп кайрылып жүрүп атабыз да. Ушул ажо деген сөздүн өзүнүн ичинде эмне жатат? Бул өзү кытайча кандайча иероглифтенген. Мына ушуну карап көрсөк, мына бул өзү А, Ж деген эки иероглиф менен белгиленет да. Мунун А дегенинде холм, край, подошва, горы, слабый, вялый деп ушундай маанилет да. Изумление дейт. Башкача айтканда холм, кыр, кыраң, кырылдак, кирки, көрсөң карасаң деген кыргыздын сөздөрү менен чечилет. Экинчиси Ж дегендин өзүндө ысык, горячий, сблизиться, краснеть дейт, кызаруу, кызытуу, разогревать деген сөздөр жатат да. Ушул экөөнүн ичиндеги чөгүп жаткан кыргыздын сөзүн сууруп чыгып туруп окусак, кыргыз деген сөз жатат. Ажо деген эч кандай элдин башчысы эмес, же би эмес, же президент эмес бүгүнкү тилге салганда. Эл башы эмес, кыргыз деген сөз жатып атат ушунун ичинде. Ажо деген бул кыргыз ата деген сөз болуп атат. Биз бүгүнкү күндө ажо эл башчысы экен. Эл башчысын кыргыз ата деген да кыргыздар. Кыргыз ата деп койгон эл башын. Ошентип мен муну эмне айткым келип атат? Биз бүгүнкү күнгө чейин ушул Кытайдын жазууларында ушундай окулат деп жүргөн сөздөрүбүз, атамаларыбыздын өзү андай болбой чыгып атат. Андай болбой чыгып атат. Демек, анда чындык каякта жатат? Мына 2000 кыргыздын тарыхка түшкөн 2200 жыл болду деп бүт ушуну менен майрамдап жүрүп атабыз. Мында академиялык китептердин баарын ушундай бекип жазылып кетти. Иш жүзүндө мындай болуп атат. Гангүн, гегүн, катаган жана аргын болуп окулуп калып атат. Демек, бул жерде башка маселе бар. Демек, биз жанагы жазуунун түбүндө жатат экен маселе. Биз ошол байыркы жазуулардын түбүнө ичинен кирип барып, өзөгүнөн сууруп чыгып окуганда, ошол аталыштардын баары башкача окулуп калат да. Эми бул мен азыр Кытайча, Кытайдын иероглифтерин менен окуп атамын, сууруп чыгып атамын. Бул эми маселе Шумерде жатат. Шумерде да ошондой. Шумердин тилин өй жылды эми көп. Шумердин тили ачылгандан бери илимди абдан талаштын аягы деле суу электе, бүт элек. Көпчүлүк эл, көпчүлүк аалымдар бул өзү агглютинатив тил, түркү тили менен түбү-тектеш бир экен деген жалпы көз караш айтылды, бирок болбой эле бул чындыкка чыга элек. Дале талаштар бүт элек да. Эми ошол кызык жери мына байыркы Шумердин жазуусунун өзүндө дагы манас деген сөз байыркы Шумердин жазуусунда жатып атат. Кыргыз деген сөздүн өзү байыркы Шумердин жазуусунда жатып атат. Жана башка сөздөр. Мен эң башкы түшүнүктөрдү гана алып атам да. Ал эми Шумердин жазуусу катка алынганын өзүнөн бери мына 6000 биздин заманга чейинки 4-миң жылдыктан ылдый бери келет. Ошондо биздин замандын 2000 кошкондо 6000 жылдан мурунку, 6000 жыл мурунку жазууга катка алынып атат. Кыргыз деген сөз, манас деген сөз. Мына. Эми ошол эле нерсе Шумердики менен, Шумердин жазуулары менен. Бул биякта биз байыркы Кытайдыкы деп койгон жазуунун ортосунда бир жалпылыктар бар да. Бул эмне болгон жалпылык деген суроо туулат да. Шумер тиякта жатат. Анан Шумердин жазуусун шына жазуу дептик, клинописти шына деп которуп алышты. Шына жазуу деп, шына жазуу менен бул иероглифтердин ортосунда эмне байланыш болушу мүмкүн? Да?
Men ушул Шумер жазуусуна өтүп ушул жактан жана Манас бизди кыргыз Манас деген сөздөрдү ушул жактан окуп көрөлү да, ушул жактан таап чыгалы. Ана мисалы жөнөкөй эле Моурекин өзү мына шына деген ушул клин деген мына шына. Бул Ачакейдин өзү тил. Шумердин өзүнүн жазуусунда окулганы тил деп окулат. Өзү тил мына ача тил. Анан мунун башын кошуп койгондо мындай сөз деген келип чыгат. Бул язык физический орган катары, мүчө катары бунун өзү. Анан муну калганда тил, сөз маанисинде болот да бул. Эми ушунун эле өзү мына байыркы Кытайдыкы делген жазууда мына момундай формада кездешет. Мына бул жаак, жаактын ортосунан суурулуп чыккан ача, тил, анан муну кошуп койгондо сөз, сүйлөм, башкача айтканда мындай маанилиге кетип атат да бул. Физикалык органдан жанагы сөз тил деген мааниге чыгып кетип атат. Ушул нерсе мына Кытайда да жатып атат, анан байыркы Шумерлерде да жатып атат да. Анан Шумерде менекей дагы Манас деген сөздүн өзү мына момундай тамгаланат. Момунун өзү ман мааниси күндү билдирет. Bunun okuluşu es, manisi aydı bildiret. Gün, ay, çoğul okulganı manas. 6000 yıl murda kat kalıngan sözdör uşular, manas. Gün, ay, manastagı jana ayың менен күнүңдүн биригилен бүткөндөй деген мүнөздөмөнүн өзү ушул тамгада, жазууда жатып атат да. Эми бул биз кече 2200 жыл деп атабыз. А буякта 6000 жылда Манас деген сөзүн өзү жатып атат. Манас деген сөз эмес, ошол жерде кыргыз деген сөз жатып атат. Байыркы Шумердин шына жазуусунда. Ал эмнеден мына ол хор маанилери добрый, хороший дейт, уничтожить, разрушать деген сөздөр кыр, бул жерде кырмызы, красный, гневаться дейт, кызаруу, татаруу деген эмелер да, кызыл. Ошондон могу жерде кыргыз деген сөздүн өзү Шумердин 6000 жылдык мурдагы жазуусунда кыргыз деген сөз жатып атат. Кыргыз деген сөз, Манас деген сөз 6000 жыл мурда Шумердин катында катка түшүп атат. Бул эми акылга сыйбай турган иш да мындай алганда да. Эми бул туруп турсун. Бул эми айрым гана сөздөр эмес, система. Канча жанагыл биздин түрк тилинин эми өзөгү кыргыз тили да. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн баары ошол көпчүлүгү жазуунун өзүндө сууруп чыгып атабыз. Маселенин баары бизде, биздин окумуштуулар бул шорпосунун шорпосу дегендей, бул Европанын аалымдары, алар шумерологдор кандай окуп берсе, алар болсо окуганда кандай окуп атышат. Мына Шумердин жазууларынан кийин аккаттыктардын жазуусу чыгат. Булар биздин заманга чейинки 25-ci кылым же биздин замандан эсептегенде 4,5 миң жыл мурдун ошол аккаттыктар дейт. Булар эми еврейлердин, арабтардын, семит элдеринин ата-бабалары да аккаттыктар. Ошол Шумердин сөздөрүн, уңгуларын аккаттыктар алып, анан өздөрүнүн мүчөлөрүн жалгап коюп, анан аккатча окуп, ошону менен ошол сөздөрдүн баары тең аккаттык экен, бул семит тилиндеги сөздөр экен деп, анан ошолор окумуштуулар андай окуп коюп, анан биздики ошолорду ээрчип окуп, бул шына жазуунун өзүнүн ичинде кыргыз тилинен, түрк тилинен кирип окубагандыктын кесепети, аларды ээрчимелдик, билимчилик, ошонун баары мындай бизди түпкү чындыкка чыгарбай келатканын көрүүгө болот да. Эми немеге келели, Кытай дедик. Кытай дегенге келгенде бизде бир адашкан түшүнүк бар. Байыркы Кытай тили дегенде мына Кытайдын Цин Шихуанди биздин заманга чейинки 300 жылда 2221 жыл империя куруп атат Цин Шихуанди. Цин Шихуандинин өзүнүн аты Инчен. Кыргыздар Инсенди Эсенкан деп алганда, кадимки Манастагы алтын так, Бейжиңдеги алтын так Эсенкан деген ошол Цин Шихуанди биринчи чоң империяны курган император Инсен, Эсенкан. Ошол Эсенкан бийликке келгенде эмне кылган? Бул киши элди бүт бириктириш үчүн, бир мамлекетке уютуш үчүн
күч менен күрүштөтүп, өзүнө чейинки жазуунун баарын өрттөткөн, китептерин баарын жок кылдырган. Конфуцийчилерди, эми ал кезде билимдин башында турган ушул конфуцийчилер болгон, бир күндө 450 кишини тирүүлөй жерге көмдүргөн. Конфуций жазып чыккан, алардан калган байыркы Кытайдык келген булактардын көзүндө, анткени жазуусунун ээси биздин азыр келебиз ага. Жазуунун ээси биздин ата бабалар болуп калып атат. Ошону менен мурдакы жазуулардын баарын тыптыйпыл жок кылып, өзүнө чейин көпүрөлөрдүн баарын өрттөп, анан жаңы заман, жаңы доорду баштап атат. Цин Шухуанден башталган, Цинден башталган доорду баштап атат да бул. Анан эми бул Эсенкан абдан мындай күчтүү император жок. Эсенкандан кийин хан династиясы бийликке келет. Хан династиясы 2000 жыл турат, 200 жыл турат. Биздин заманга чейинки мезгилде. Анан биздин замандан кийин дагы 200 жыл турат дагы 4 кылым ичинде мурдагы жана Цин Шухуанди Эсенкан жүргүзгөн реформанын баарын булар аябай бышыра иштеп, бүт бардык ийине жеткире баарын жасап, кытайлык, байыркы кытайлык деген нерсени түзүп коюшкан да. Эски жазууларды жаңыртышкан, эски китептерди жаңыча окушкан, өздөрүнүн тилин салган дагы. Биз бүгүнкү күндө ошол Кытайдыкы деп окуп жүргөнүбүз ошол Цин хан мезгилиндеги тил, ошол тил окулуп атат. Ал эми ары байыркы Кытай тили деген кеткенде, аны кытайлардын өзлөрү окуй албайт. Себеби ал тилдин тегинде, түбүндө бул биздин түркү тили жатып атат да, чөгүп жатат анын ичинде. Азыр ошого келебиз. Эми ушунун астында мен мындай сөз курмак болбош үчүн аалымдардын айткан сөздөрүнөн, эң дүйнөлүк чоң синолог аалымдардан экөөнүн пикирин бир мисал келтиргим келип турат. Мисалы, биринчиси Яхонтов деген абдан чоң окумуштуу киши. Бул древний китайский язык дегенди жазган бирден бир автор. Байыркы Кытай тил деген мындай эмгек жазган киши. Экинчиси Старостин, Сергей Старостин деген эми бул өтө чоң аалым болгон бул киши дагы. Бу да Кытайдын түбүнө чейин, Япон тилин ушулардын түбүнө чейин иликтеп изилдеп, өзүнчө бир жыйынтыктар чыгарган киши. Мына ушул эки кишинин айткан сөзү мына. Окуп берейин. Яхонтов айтып атат. Древние китайские тексты сейчас никто не читает с древним произношением. Оно нам даже не вполне известно. Байыркы Кытай тилин байыркы угумунда эч ким билбейт дейт. Ал бизге белгисиз дейт ал эмес. Муну жана байыркы Кытай тили дегенди жазган Яхонтов деген чоң окумуштунун өзү, фундаменталдуу аалым өзү айтып атат. Сергей Старостин эмне деп атат? Ал киши айтып атат. Древний язык не считалось необходимым, а фонетические особенности древнего языка до сих пор принято читать, подставляя на место иероглифов их чтение в современном диалектах, чаще всего пекинском. Башкача айтканда, байыркы тексттер, муну эми Алексеев деген эми орустун эки чоң синологу бар. Байыркы революцияга чейинки мезгилдеги өтө чоң күчтүү синолог бул Бичурин болсо, Совет заманындагы өтө чоң синолог бул Алексеев деген болгон. Эми Кытайдын түбүнө чейин жеткире изилдеген кишилер да булар. Ошол ушуну изилдеп отуруп, акыры Алексеевдин бир айткан сөзү бар. Дудук тил деген терминди киргизет да бул. Дудук тил, немой язык. Байыркы Кытай тили бул дудук тил, сүйлөбөйт. Сүрөт турат, иероглиф турат, ошол иероглифке ар ким өзүнүн тиги тилиндеки диалект деп койгондон биякта бүт өзүнчө бөлөк тилдер. Өзүнүн тилин салып алып окуй беришет. Эми эң жөнөкөй мындай өтө примитив түшүндүргөндө, мына чаканы сүрөт турат дейли. Чаканы биз чака деп окуйбуз бирөө. Экинчи бир диалект тилдегилер челек деп окуйт. Дагы бирөөлөр орустар мисалы ведро деп окуйт. Ушундай. Сүрөт баягы эле, тамга баягы эле. Ошого ар ким өзүнүн тилин салып атат, ар башка окулуп атат. Мына ушундайда байыркы Кытай тили деген өзү үндөбөйт, сүйлөбөйт, дудук тил, ага бүгүнкү тилди көчүрүп барып окулуп атат. Мисалы, рыбачы деген, балыкчы дегендин үстүнө рыбачы деген сөздү кондуруп, ак суу деген сөздүн үстүнө беловодский деген сөздү кондуруп коюп атабыз. Андан ак суу өзгөрүп кеткен жери жок. Балыкчы өзгөрүп кеткен жери жок. Тек аталыш өзгөрүп калып атат. Мына ошол сыяктуу байыркы тамгаларга жаңы кийинки тил көчүрүлүп анан окулуп атат. Байыркы Кытай тили окулган жери жок.
Gördünüz mü masele kандай? Bizde жаңылыш түшүнүк бар дагы, бул билсе эле булар билет, кытайлыктар билет. Баары кытай тилин эми кытайлар өзүлөрү түшүнбөй жүрсө анан кийин биз нешам? Биз кайсыны деп баягы шалдайып отуруп беришет да, отуруп беребиз. Маселе азыркы биз Кытай урунуп жүргөн Кытайдын иероглифтери бул 3-чү тепкичтеги жазуу болуп саналат. Буга чейинки мезгилде 17-кылымдан 11-кылымга чейинки мезгилди буну ин жазуулары деп коет. Шаң ин мезгилин камтыйт 17-ден 11-кылымга чейин. Андан кийинки экинчи мезгилин жоу жазуулары делет. Булар 11-кылымдан 3-кылымга чейин биздин. Анан 3-кылымда акыр жана Цин Шуанди Эсенкан бүт баарын реформалаганда ошол эски жазуулардын баарын ошол Цин мезгилинде, Хан мезгилинде азыркы жаңы иероглиф түрүнө ошондо келтирилген. Ага чейин эки чоң мезгил жатат, эки чоң период жатып атат да. Ошол эки мурдакы жазуулардын ичинде чөгүп жаткан тил бул ошол жазууну түзгөн элдин тили болуп чыгып атат да. Эми ал ошол кайсы тилде окулат, эмне делет, ага азыр келебиз. Ошондо мен ага чейин мына муну айтып кетейин. Мына мисалы байыркы булардын баары эми бүт байыркы Алтайдагы, Ашкаташтагы, Сибирдеги бүт Петровиктерден келип чыгат да жазуулардын баары. Мына байыркы таштагы эң биринчи формасы мына сүрөт. Кадимки эле мына араба, ат, дөңгөлөк баары тең турат, араба. Ушундан жазууга айланганда, жана ин мезгилиндеги жазууга айланганда, мына жазуу момундай түргө көчкөн. Мындан кийинки деңгээлинде, экинчи деңгээлинде мына могу жазууга көчөт. Муну анан 3-чү учурунда гана азыркы жазуусуна көчөт. Мына мен айтып аткан эки тепки чар жакта, эки чоң период, 2000 жылга жаткан эки период жатат да. Булардын ичине кирген киши жок. Булардын ичине кирген киши жок. Эми булардын ичине киргенде бири-бирине акыркы иероглифке чейин белгилүү деңгээлде бир топ нерсе кошо кирген. Биз ошол мына иероглифтерди чачып жиберип туруп окуганда, мен жана чачып жиберип окуп атпайм ичине жыйнап. Ошондо биздин тил ушунун ичинен байыркы тил, байыркы түркү тили, Алтай тили, кыргыз тили деген ушунун ичинен чыгып атат да. Мына ушундай эволюциясында окуу жок. Анткени жана айттык, Кытайдын өзү байыркы тилин окуганды билбейт. Бүгүнкү күндөгү Пекиндин тилин Путунхуа деп коет. Ошо Путунхуа тилин диалектисин байыркы тексттерге баарын көчүрүп окуу мүнөздүү. Бүгүнкү күндө биз байыркы тексттерди окуганда ошол Путунхуа тилинен окуп атабыз. Тамгасы турат. Маселе ошол тамганын өзүнүн ичинен кирип алып туруп окуганда, чечип чыкканда бул такыр башкача биздин тилдеги тексттер ачылып чыга келет да. Мен муну мындай бул мындай ой жорум эмес. Мисалы мынакей. Мына могу дегенди көрсөтүп коеюнчу китептен. Мына жанагыл жазуулардын баары могул жана ин мезгилиндеги тамга Петровиктерден жаңы эле suurуп чыгып келген сүрөт тамгалар мына болар. Мына бүт эле сүрөт. Сүрөттөн эле жаңы келип чыккан тамгалар да. Андан кийинки экинчи деңгээли мен көрсөттүм. Мынакей бобул, мына бул. Бул тигинден башка бул жана ин жазууларынан кийинки жоу мезгилиндеги жазуулар. Эми бир кызык нерсе бар. Биздин буга эми мен кандай болуп келип калып атам да, бул кандай болуп келип атам. Мындай илимде жок болсо, бул кандай болуп келип атам дегенде, менин бир өзүмдүн баягы Ньютондун баягы ааламдык тартылуу күчтү таап алганында мынтип айтат да ал. Баягы бактан бышып турган алба топ этип Ньютондун башына кулап түшөт экен да. Анан ошондо Эврика деп кыйкырып жеп атат, таптым дейт. Көрсө баардык нерсе тартылып, түртүлүп турат экен дегендин уңгусун ошондон ачып алып атат да Ньютон. Ошол сыяктуу менин башыма Ньютондун алмасы болуп учуп түшкөн жазуу мына бобу болду. Бобу жазуу болду. Эң жөнөкөй мына могу жерде бул иероглиф Юе деп окулат. Бул болсо Жи деп окулат. Юе мааниси ай, бул Жиники күн деп окулат да. Ай, анан күн эки иероглиф турат. Анан булар бир муунду тил болгондуктан экөөнү кошуп окуганда окуму өзгөрөт. Угуму миң деп окулат. Мааниси
ясный, светлый дейді. Ана бұл қаяқтан бұл ясный, светлый деген қайдан шығады деп қарайсың да. Анан қарасам, оны мына ай менен күнді қосып оқысаң айқын деген сөз шығып қалады. Көрдіңіз бе? Айқын деген сөз шығып қалады. Миң деген, ол миң деген içinde айқын деген сөз жатады, бұл тамған içinde чөгіп жатып жатады. Қытай жаңағы рыбачыға, балықшыға рыбачы деген сөзін ұғымын көшірді дегенде, ол жерде миң деген бұл путунхуа. Қытайдың кейінгі тілі. Ушуну көшіріп миң деп оқып жатады. А жазуның өзінің ішінде мына айқын деген біздің тіл жатып жатады. Мына жаңағы ең түпкі нәрсе шындықтар қаяқта жатып жатады да. Ана мен мұны көргөндөн кейін бұл қоқыстық бұл, таңғалышты да бұл. Анан ақырын улам тереңде бізілде отырсам, бүт Қытайдың өзінде мына 214 башқы ачкычтык иероглиф деп коет. 214 ачкычтык иероглиф. Bir чейин, 2 чейин, 3 чейин, 4 чейин деп отырып, бардығы 214-чү ачкычтык иероглифи 17 чейинден түзүлөт. 17 чейинден түзүлөт да. Анан ошол 17 чейинден түзүлгөн 214 ачкычтык иероглифтин баарын мына моурекил эми көлөмү жакшы эле бар, тамгасына майда терилген. Ушул Кытайдын жанагы 214 ачкычтык иероглифтердин баарын биздин тилде, түркү тилинде, кыргыз тилинде окулуп чыккан китеп бул. 3 деңгээлинде тең. Жанагы мен айткан 17-кылымдан 11-кылымга чейинки шаң мезгили, анан 11-кылымдан 3-кылымга чейинкиси жоо мезгили, анан азыркы иероглиф. Сынчкан деп реформалап чыккандан кийинки 3-чү деңгээл. Ушунда бардыгы 642 иероглиф. 214төн 3 деңгээлде башканда 642 иероглиф болот. Ошол 642 иероглифтердин баарынын мына биздин түркү тилинде, түрк тилинин өзөгү байлыгынын баары кыргыз тилинде чогулган, кыргыз тилинде окулган, чечилген китеп моурекил. Ана бул чечилгенден кийин ачкычы колго кармалды, ана тексттер окусаң болот. Ошону менен мен Конфуцийдин байыркы Кытайдыкы делген мерчемдүү тексттердин баарын биздин тилде окудук, окуп койдук да. Анан бул эми биз жана мунун баары эмне үчүн керек болуп атат дегенде, эми тарыхтан кайра келейин да, тарыхка келгенде мен жана айтпадымбы? Бизде могу чоң бир булак Кыргыздын көчмөн элдердин өзүн сактап жүргөн Оозеки тарыхы, Оозеки булак кыймылдатпай, кыймылга мындай илимийге алынбайт да, салынбайт. Себеби булардын баарын биздин окумуштуулар, академиялык илим мындай ат үстүнөн салкын мамиле жасап койгондо, Санжара деген эми миф да, жомок да, бул жарым төгүн жарым чын көп нерсени жокко чыгарып койгондо, ушуну менен элдин өзүн сактап келген Санжарасына, Оозеки тарыхына маани беришпейт. Эми мисалы бизде Санжарада түп атабыз Түрк ата, Түрктөн кийин Түтөк экен, анан Түтөктөн кийин Элче хан, анан Дип Бакуй, Кийик хан, Ааланчадан Могол татар деп Санжара кете берет. Санжара өзүнчө кетип атат дагы, Санжарада айтылгандардын баары эч жерде бекемделбейт. Анан ошон үчүн булар миф, жомок деп коюп атышат да биздин академиялык илимде жүргөн аалымдар. Эми көрсө андай эмес болуп атат. Мен жанагы бул чыгыштын Геродоту деп койгон чоң аалым бар, Сыматсян. Ошол Сыматсяндын 6 тому орус тилинде бүт которулган. Байыркы Кытайдын тарыхы деген 5000 жылдардан берки тарыхтардын баарын бул киши бүт жыйнап, зерттеп ордуна койгон. Тек жана мен айткандай булардын баары Кытайдын тилинде окулуп, Кытайдын тилинде окулган китеп да булар. Ушул Кытайдын тили деген Сыматсяндын Санжарасына киргенде, мен жана айтып аткан кадимки бүт Кыргыз хан, Түрк ата, Түтөк ата, Кийик хан, Дипбаку хан, Коркут, Койлон, Көгөй, Тагай деген ысымдардын баары бияктан чыкты. Чыгып атат да. Демек булардын өзү мынакей, мисалы Кыргыз хан Фуси биздин заманга чейинки 2952 жылы туулган, 2858 жылы өлгөн деп атат да. Бул Кытайдын жылнамасында, Сыматсянда жазылган тарых. Биздин заманга ошондо 4000-5000 жыл болуп атат. Кыргыз хандын Фуси деп түшкөн аталышы 5000 жыл Кытайдын жылнамасына түшүп атат.
Biz gün degenge 2002 yıl bolupdur dep, katagan menen argyndy kırgız dep ali gün okup düşünüp жүргөндү üstü men jana ayттım. Эми ошону сөздү мындай кургагыраак болбош үчүн дагы ошол кыргыз дегендин өзүн Еровтун өзүнөн бир көз жүгүртүп коелу. Мына фу си. Могу экинин өзү фу си хи деп окулат, ама ошол тамга. Фусу бул, хи дегендин өзүнө мына эки добуш жатып атат. Х и хи. Еровт дегенде 4 еровт жатат. 1 2 3 4. Мына ушунун ичинен жанагыдай чачып жиберип туруп, анан кайра мүчөлөп жиберип туруп, кайра жыйнап окуганда ушунун ичинен биз эми кыргыз деген сөздүн өзүн табабыз. Бунун өзүн биринчисинде бул жен киши дегенди билдирген еровт бул. Жен, рен, пишерен, эрен. Бул болсо чуань деп окуйт кытайлар. Собака, ит деп берет. Бул жерде кайып дегенди билдирген еровт турат. Азыр келебиз, кайып. Ошондо могу жерде киши, ит дегендин өзү кайып, карышкыр, бөрү дегенди билдирет да, өлгөндө бурут башкасында, могул үчөө бурут дегенди билдирет. Эми кыргыз дегендин өзүн мына момун ичинен азыр кыргыз деген сөздүн өзүн суруп чыгабыз. Ana. Ошол 3 еровттун биринчисин Г деп окулат. Экинчиси бул Х деп окулат. Мунусу Као деп окулат. Мааниси Гени оружие, война, столкновение дейт. Кыргын деген сөз жатат. Курак дейт, жана кура салып мойнуна дейт. Укуруктун бир түрү куралда, кура салып мойнуна деген бар. Илгерки курал, оружие. Экинчи Х деген еровттун өзүндө мааниси разведение хлеба, хлебопашество деп берет, злаки колосья деп берет, эгин деген сөз жатып атат мында. Эми үчүнчү бул Као деген еровттун өзүндө мааниси кашель, удушье деп берет. Кыкылдоо, кыстыгуу, кышылдоо деген сөз жатат да бизде. Эми ушулардын башкы жанагы бири-бири менен кабатталыштырып, кытайча муну фанчсе деп коет. Бири-бирине кабатталыштырып окуганда мына курек кыз, курык, кырык, кыргыз деген сөз. Могу Г, Као дегендин ичинде, мына момун ичинде, хи деп койгон ичинде кыргыз деген сөз жатып атат. Бул экөө бурут дегенди билдирди, бурут кыргыз. Мына 4000 5000 жыл мурда бобу жазууда кыргыз деген сөз Кытай жазууда чөгүп калып атат да. Мына бул жазууда катка алынган нерсе. Эми кыскасы бул өзү ушундай абдан бул система бар менен ошондой кеткенде мына бул жерде маселен чию, түрк дегендин өзү түрк ата дейбиз. Мына бул чию деп жазылат. Мааниси мынакай. Жанагыдай эле бестолковый, темный деп берет. Түркөй, дүрөгөй деп түрк деген уңу жатып атат. Анан верховный, сын неба, правитель дегени бар, көк түркүк дейт. Түркүк деген сөздүн өзү, түрк деген өзү чию дегендин ичинде жатып атат. Андан кийин түрктүн баласы түтөк делет. Түтөктүн өзүн кытайча мисале янди деп түшкөн. Маанисин вздымающееся пламя дейт. Түтөгөн от деген билдирип атат да. Мына момундай өзү күйдүн өзүндө түтөгөн оттун өзүн эки жол берип, түтөгөн от дегенди берип атат. Кытайча янди деп окулат, бизче түтөк болуп атат. Демек, мен муну менен айткым келип атканы ошол биздин байыркы тарых, байыркы жана санжырада чөгүп калган ысымдардын баары тең. Ошол биз байыркы Кытайдыкы деп койгон жазууда, байыркы Кытайдын тили деп койгон тилдин өзүнүн өзөгүндө чөгүп жатканын көрүүгө болот да. Мен өзүм бир кызык нерсеге туш болдум. Өз башымдан өткөргөндү айтайын, көргөнүмдү айтайын. 80 жылдардын аягында, 90 жылдардын башында Кабай деген бир окумуштуу келди. Алматыдан. Бул өзү Кытай экен. Абайды изилдеп жүргөн аалым экен. Бизде академияда ушу Манаска байланышкан бир конференция болуп калды эле. Ушуну атайын көрөм, катышам деп келген экен. Бул 90-жылдардын башы. Анан таанышып калдык. Мен анда ушул маселелерди мында терең кирип излеген жерим жок 90-жылдарда. Бирок бул Кытай тилин, адабиятын, Конфуций, Лаозу, бул философияларын абдан бир топ каныгып окуп калган кезим эле. Анан кызыгып сүйлөшкөндө эле анын мындай мага кичинекей ыкыласы түшө калды да, түштү.
Анан сүйлөшүп отурсам, ошол Кабай айтты, мен манжумун дейт. Манжу бул жана Цин империясы да, кечээинки Циндер. Анан булар кийин 11-жылы Синхай революциясынан кийин манжулардан бийликти тартылып алынгандагы ушуну менен биякта манжулардын колунан бийлик кетип, анан манжулар бүт такыр четке сүрүлгөн. Бүгүнкүдө манжу тили жок. Манжу маданияты жок. Кытайлашып бүткөн да булар. Бул киши Кабай деген бул бизче түркчө алган аты, өзүнүн кытайча аты башка. Ушул манжунун жоготуп алган маданиятын калыптагым келет деп, бияка атайын жанагы Абайды бетке тутуп, Абайды изилдеп, ал аркылуу бул казактын маданиятын, түрк элдеринин маданиятын изилдегенге келген адам экен да бул. Себеби тектеш, түптөш баары тең. Жок болуп кеткен манжунун маданиятын калыптайм деген адам экен да бул. Анан ал мага мындай кытайлар абдан сакта, аябай четин чыгарып айтып неме кылды. Анан мен да кызыгып калдым. Анан кийин ошондо айтмакчы. Жакында деди, түштүктө Мяо деген Кытай эмес эл бар. Ошол элден Манастан дагы көлөмдүү абдан чоң эпос жазылды деп айтты да. Мен таң калдым. Бул эпос деген өзү бул көчмөн элдерге гана мүнөздүү нерсе. Анан Манастын алдына чыкчу эчтеке жок. Анан эми Манасты мындай күчөтүп айтты да, ал Манаска тете, Манастай көлөмдүү деп айтып атат да. Анан Кытайдан Мяо деген элден жазылып атса. Анан ошону менен таң калдым мен дагы. Ал өзү айтты, азыр жаңадан гана жазылып бүттү, иликтөөгө алына элек деди. Анан Мяонун да тилин билиш керек анын үчүн деди. Ошону менен кийин мен Кытайга Бейжиңге барып калдым. Анан Бейжиңге баргандан кийин аякта Аз улуттар университети деген бар. Ошол Аз улуттар университетинен Хученкуга жолугуп, белгилүү кыргыз тарыхын изилдеген адам. Анан ошол Хученко менен сүйлөшүп отуруп, Кабайдын дарегин алдым дагы, Кабайды издеп барып жолуктум. Үйүнөн жолуктум Бейжиңден. Баягы эмне болду? Абайды изилдеген десем, ой эми Абайдан ашырып дагы Абазовдун Абай жолу деген роман эпопеясын котор деп тапшырып коюшту. Манжунун тарыхын, тилин иликтегенге, ар жагын тереңдеткенге шаам келбей калды деп ушинтти да. Анан ал жазылган тексттер каякта? Академияда. Аны окуган деле киши жок. Окуш үчүн эми өтө чоң бул океан болсо, океандын ичине кирип окуш кыйын да. Мяон тилин дагы билип окуп чыгыш керек. Кийин мен демеге барып калдым. Хайнан аралына барып калдым. Ошо Хайнан аралында Кытай эмес эл деген эл бар. Ли деп аталат. Жули дейт. Ошол жерде мен таң калганым, бир жана индеецтердин резервация сыяктанган айылындай кылып бир айылды бөлүп коюптур. Ошол айылга эки жактан барган туристтердин баарын көрсөтөт экен. Анан ырактан караганда эле биздин элдин орнаменти көрүнөт көзгө. Бүт эле бизге тааныш, Алтай, ошого тааныш элестер, орнаменттер, сүрөттөр, символдор. Аябай таң калдым. Анан киргенде барсам, элдин өзү да кебетеси, биздин оғуздарга окшош да, түркмөндөргө, азербайжандарга ошолор көбүрөөк окшоп кетет экен. Түштүктө болгон чүлөңдөрү көбүрөөк карарган экен. Анан урунган буюм тайымдарын баарын карасам, мангел орок, бүт илгерки жанагы жаргылчак, тегирмен, биздин көчмөн элдерде эмне материалдык маданият урунган болсо, бүт ошол жерде күнү кадимгидей сакталып, ошону менен алып иштешет экен. Ошо Мяо деген эл. Анан ал көрсө, бул ошо оғуздар, байыркы жанагы Кытайдын ичинде кирип, аларга сиңип кеткен, мен жана айткан Янди, Чиюнун бүгүнкү тукумдары деп Кытайдын өзү жазат экен. Мына жазганда могу жерде Кытайдын интернетинен алынган булак, момунда мүйүзчөн киши турат. Өгүз. Алардын башында өгүздөй болгон кишилер деп жазат да, баштарында мүйүзү бар деп. Мына ошол оғуз же түрк, тур дегендин өзүн Кытайдын өзү жана Мяо деген эл ошонун насили болуп чыгып атат да. Башкача айтканда, бул эми байыркы тарыхта али күн аябай көп изилдөөнү талап кылган өтө көп маселелер жатып атат. Биздин тарых жанагыдай мен жана Шумерди айттым, байыркы Кытайдын жазууларын айттым. Ушунун баарын бири-бири менен байланышта, салыштыра, артыкча төтөн менекей байыркы Кытай тилин түбүнөн берки жазуудан бардык эволюциясында алып келип окуганда, Конфуцийдагы, Лаозулардагы байыркы Кытайдын тексттер деген тексттер бул өзү жаңырып,
özünün içinen bizim türk tilde, kırgız tilinde okulup çığары kütülüp turat da. Bul эми биздин элимдин алдында турган чоң милдет. Бул эми мен айтып аткандарымда уч кайрак гана нерсе, бүтүндөй система, мына санжыра баары тең турат. Манас, Семетей, Сейтек, Генен деген аттардын тарыхка түшкөнү биздин заманга чейинки 15-кылымда дал ошондой түшүп атат да. Мына бул жерден окуп коеюн мен. Мисалы, Ван Ман Айкөлдө окулат бизче, Се деп берилет иероглифте, окулушу Себетек. Бут, Сян деп берилет иероглифте, окулушу Сейтек. Анан Цин деп берилет, окулушу Генен. Мына могул биздин заманга чейинки 15-кылымда Кытайдын өзүнүн жазуусунда катка алынган ысымдар. Бул мен Манастын эң түпкү байыркы жана Шумерден бер жакка келгендердин айткан жерим жок. 4 Манастын Семетей, Сейтек, Генен деп ирети менен түшкөн ысымдары биздин заманга чейинки 15-кылымда туруп атат да. А бери келгенде дагы Манастын башка доору бар, бер жакта дагы башка мезгилдери бар. Кыскасы, Манас таануу илиминин өзү дагы түбүнөн башкача, тереңинен жаңыча ачылып окуулары күтүлөт. Бул эми алдыдагы иш. Мына 100 жылдыктан башталды эле сөз. 100 жылдыктын саясында быйыл 100 жылдыкта өзүбүзгө дагы бир жолу кайрылып, тереңибизге үңүлүп атып, ушундай артыбызда ушунча зор улуу мурас али чети оюлбай, кол тийбей жаткандыгын билип, бийлик, өкмөт, аалымдар ушул багытта иш жүргүзсө, жалпы Түрк элинин, жалпы Алтай элдеринин тарыхындагы жалпылыктарга чыгып, биздин тарыхыбыз ошончо тереңдейт эле деп ойлойм да мен. Анан бул жерде бир маани бар. Мен мисалды айтып кетким келет. Бул Кореянын мисалын айткым келет. Корея өзү 70-жылдарда эң артта калган мамлекет катары саналган. Африкадагы эң эле артта калган элдерге салыштырылганда, анан ушуга Пак Чонхи деген генерал бийликке келгенден кийин Пак Чонхи эмнеден баштап атат? Элдин эң түпкү байыркы тарыхын түбүнөн бери козгоп чыгып, элдин тарыхый аңсызын ойготпосо, элдиге канат бүтпөйт. Өзүнө чейинки мурдагы сем баягы басып алган элдердин идеологиясынын алкагынан чыга албай жок болуп кетет. Маселен, Кытайдын алкагында калып жок болуп кетебиз биз деп ошол 2000-4000 жылдар жактагы тарыхына чыгып, ошонун баары суруп чыккандагы мына элдин духун ойготкон Пак Чонхи. Анан 90-жылдарда кашайган 20 жыл ичинде Корея эмне деген бийиктиктерге жетип атат. Мына биз дагы өзүнүн түпкү тарыхыбызга, түпкү маданиятыбызга, рухубузга канчалык тереңдеп сүңгүп кирген сайын ошончо каруу күч, кудурет рух ойгонуп, биздин элибиздин алдыга ошончо жаңы жетишкендиктерге жетелейт деп айтсак болот.